Кыргыз Республикасында жогорку окуу жайларына тапшыруу онлайн режиминде жүргүзүлөт. Кабыл алуу үчүн арыз абитуриенттин автоматташтырылган абитуриент онлайн маалымат системасы аркылуу 3w-2020-edu.gov.kg дареги боюнча берилиши керек. Системада каттоодон өтүү үчүн абитуриент СМС билдирүү аркылуу логин жана сыр сөздү алуусу керек. Системага киргенден кийин жалпы республикалык тестирлөөдөн алган балдары жана тандоо, кабыл алуу жөнүндөгү маалыматтары жеткиликтүү болот. Ошондой эле колдонуучу талап кылынган талаачаларды толтуруусу керек. Турларды өткөрүүнүн мөөнөттөрү жана тартиби 3w-2020-edu.gov.kg сайтында көрсөтүлгөн. Тандоо бир канча тур менен өткөрүлөт. Ар бир турда абитуриент өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн баалап, 2 электрондук купонду тандап тапшыра алат. Бири бюджет, экинчиси контракт үчүн. Ар бир турда биринчи 3 календардык күндүн ичинде сынакка катышууга арыз берилет. Арыз турдун 3-күнү саат 14:00 чейин берилиши керек. Ар бир турда арыз толтурулгандан кийин 3 күндүн ичинде абитуриенттер саат 16:00 чейин университетте окууну каалагандыгын тастыкташы керек. Каттоо үчүн сунушталган тизмелерди бөлүштүрүү жана түзүү реалдуу убакыт режиминде көрсөтүлгөн. Сынактан өткөн абитуриент 3 күндүк мөөнөттө окуй тургандыгын тастыкташы керек. Тастыкталбаган учурда анын орду бош деп эсептелет. Тастыктоо үчүн АЭСке электрондук түрдө төмөнкү документтерди тиркөө керек. Паспорт же туулгандыгы тууралуу күбөлүк, орто жалпы билими жөнүндөгү аттестат же орто кесиптик билими жөнүндөгү диплом, жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификатынын алдыңкы бети, окуу акысын төлөгөндүгү тууралуу квитанция, контракт боюнча окууга өткөндө. Бул документтердин түп нускасы окуу жылынын башында университетке тапшырылууга тийиш. Ийгилик.